Материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарды сактоо, жайылтуу, өнүгүү бул мамлекеттин иши гана эмес, бул мен ойлойм ар бир жарандын милдети жана жоопкерчилиги. Анткени тарыхый эс тутум, маданий мурастар, маданий баалуулуктар, тил бул баардыгы ар бир коомдун, ар бир элдин иденттүүлүгүн түзө турган нерсе. Ошондуктан дүйнө жүзүндө болгон мамлекеттердин баары социалдык, экономикалык, саясий, коомдук абалына карабастан эң биринчи мамлекеттик саясаттын эң биринчи ордун ээлеген бул материалдык эмес жана материалдык маданий мурастарды сактоо. Биз дагы ошол биздин бүгүнкү коомдун эң чоң милдети деп ойлойм, ата бабаларыбыздан калган мурастарды биз сактап жана өсүп келе жаткан муунга өткөзүү биздин бул чоң жоопкерчилик жана зарылбыз. Бүгүнкү иш-чара бул ошол материалдык жана материалдык эмес баалуулуктарды, маданий мурас баалуулуктарды сактоо жана кайрымдуулук менен кошо айкалышып келатат. Анткени бүгүнкү ушул көргөзмөдө колөнөрчүлүк менен алектенген биздин жарандарыбыз өздөрүнүн мындай көргөзмөсүн уюштурганда түшкөн акчалардын баарын тең алар ошо онкология менен ооруган айымдарга жөнөтүлгөн. Ошондой эле кыргыздардын абдан жакшы бир макалы бар. Ошол бүгүнкү жасап аткан бүгүнкү эмес, бүгүн, кече, эртең жасала турган иш-чаралардын бир кыргыздын макалы менен айтсак болот. Бул тарыхы болбой, эл болбойт, тамыры болбой, жер болбойт. Ошондуктан тарыхты, тамырыбызды сактоонун эң эффективдүү жолдору бул материалдык жана материалдык эмес маданий мурастарды сактоо, жайылтуу, үйрөнүү.